Аял динде болсо бүт үй бүлө динде болот экен. Аял спортто болсо бүт үй бүлө спортто болот экен. Аял кандай болсо үй бүлөнүн баары ошондой болот экен да. Мына биздин бүгүн 21 январь 2025 жыл таңкы саат 5:30. Биз азыр машыгууга жөнөдүк. Жөнөгөндө дагы жөн кетпедик. Биздин кыздар бараткан жолубузду тазалаган жака кетип атышат. Сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот. Демекчи ар бирибиз тазалыкка көнөлүк. Ар бирибиз таза бололук. Бизге Кайрым Сайже келди. Жаңы кошулду бүгүн, биринчи күнү. Өзүнүн ички чектөөлөрүнүн, коркуларын жана жалкоолугун жеңүү чоң эрдикти талап кылат. Бул сырткы батырлыкка караганда алда канча күчтүү жана маанилүү сапат. Анткени мындай эрдик адамдын жашоосун түп тамырынан өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Чыныгы батырлык бул өзүн жеңүү, өзүнүн каалоолорун, нерселерин жеңүү. Мына кыздар, булар өздөрү менен күрөшкөн адамдар. Бүгүн 2 ай таңкы саат 5 бир күндө калтырбай чыгып, ушундай соолчулук иш кылганча өздөрүнүн денелерине да кам көрүп, өздөрүнүн ден соолугуна дагы кам көрүп, плюс еще сергек жашоого элди чакырган айымдар ушулар. Машыгууга чыккан айымдар азыр Баткен областы боюнча 600дөн ашкан. Ал 600дөн ашуун айымдар күндөрүн ушинтип пакет кармап таштанды чогултуу менен башталат. Тазалыкка көмөк көрсөтүшүп, ушундай таштанды терүү менен башталат күндөрү. Бул биздин негизги тапшырмалардын бири. Эртең менен туруу, тахаджуд намазын окугандан кийин жуунуктарын алып, анан чыгып, таштанды тергенче машыгуу. Шамал өтө катуу, суук, ызгар. Кайтамын гана эй, катадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бийик сактаган эл, табышын угуп тыңдап жүрөкпө. Кадырын туюп барктанам эй, кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам Нашта изи калган кыргызымдын бириң жеттиң алыска, бириң жеттип жылдызга, бириң жарап намыска, бири-бириңден калышпа. Арнаган гана эй, жериме чында өчпөс эмгекти. Батырлар гана эй, байыртан куруп тынчты элдешти. Намысын бийик сактаган эл, табышын угуп тыңдап жүрөкпө. Кадырын туюп барктанам эй, эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге